Эки үй болуп атпайбы ошондо? Көлдөн дагычы. Эми Көлдүн эме. Хорошо, көлдөгүнү бир 7 миллионго алып туралычы, э? Миллион. Кийин кетип үйгө кетебизби? Жок. Алабыз. Чоң, огромный. Дагы эмнени каалайбыз? Неме аласыз, машина аласыз, үй аласыз. Элге тийбейлүү, хорошо. Свадьба ошонун ичинде 5 миллионду? Свадьба ошонун ичинде. Миллионду 20 миңге бөлүнүптүр. 129 жылга берет. 129 жылда Каржы салаттуулугу боюнча эксперт, бизнес тренер, мотиватор Марат Түркүр агайыбызды ордунуздан туруп кол чабуулар менен тосуп алсак. Чоң рахмат. Сиздердин ордуңуздардан туруп отуруп койгондоруңуздардын өзүнөн эле мен шапкемди чачымдан алып койдум. Кандайсыздар? Денсаулыктар жакшыбы? Биринчи маанайды көтөрүп алам. Мен сиздерди көргөнүмө өтө кубанычтамын. Ушунча кыргыз келип, бул Москванын центринде бир кыргызча үн жаңгырып атса аябай сонунда, э? Мен кече келип, мына Измайловскийде бир аз коноктоп атат элем, бирөө айтат дейт да. Ушулар бир бамжоң бир арзан жерлерге келип алып кымбат сөздөрдү айтып берет депчи. Анан биякта мен Москванын өзүн деле билбейм. Биринчи келгендерде немеге барганбыз, Москва Ситиге барганбыз. Şu Moskva City'de turчу, бирок тегелегибизде кыргыздар жок. Саламдашайын десең, чай чейин десең, кыргыздар жок. Анан кекеңдер менен кезигип калсаң эле, могу жерде 5 бармак калып кетти. Анан 5 бармакка кирип алып таң калып жүрсүм. Мен могу жерде не деген империя бар депчи. Вот бета, гамма, вега, альфа, 1000 деген отелдер, номерлер. Самый стандартты 4-7'den başlamak ekan, narvüsüye getirirken, dikte. Бирок дайыма постоянно толтура. Не деген бизнес? Мен ушуну изучать этким келди. Изучать этип отуруп, бир карайм да. Ушулардын ичинде тек бул жерде 5 бармак деген турат. Кирип турасыздарбы? Жүрөгүңө бир жылуу нерсе келет. Ушунчанын ичинде мына макроэкономический факторлор болуп атканда, бир аз кысымдар болуп аткан мезгилде дагы биздин 5 бармак жадырап жайнап бирбетте жакшы иштеп атса, аябай сонун экенсиз. Ошого сүйүнүп олтургам. Ал эми бүгүн залда могунча кыргызды көрүп, мен үчүн кол чабып атса, мен сиздер үчүн ушунчалык кубанычта болдум. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кетиппи? Жаным, бизге неме кылгыла эми, кондиционер бергиле. Биз бири-бирибизди көргөндө ысый баштайбыз, азыр аябай тердейбиз. Мына мен суу барып келип калды. Фируза, эжемон кандайсың, жакшысыңарбы? Мен окуучулардын көргөндө өзүмдү сөйлөп турам. Балдар, бүгүнкү күндө биздеги финансылык сабактуулукта бүгүн диагностиканы окуйбуз. Билим жана жаңы установкалар боюнча семинар. Бул семинарыбыз ушул. Кичине проблемаларды ачыктайбыз жана аныктайбыз. Өзү карап отуруп аябай таң калам. Биз терең ойлонгон эл элек. Бирок дүйнө жүзүндө аябай кыдырып атабыз, бизнестердин көбүн жасап атабыз. Канчалар банкрот болуп атат. Бизнес кылып банкрот болгондор барбы? Колду көтөрүп койсоңуздар. Ай, молодец. Дагы жасайсыздарбы же болдубу? 1001 жолу да жасай беребиз, э? Мен кликеримден коюлам. Мен кликерден акырын өткөзүп алайын. Кликер иштей жатып, кликерди текшертирчи. Туугандар, мына жакта установка кылганча бир аз суроо жооп кылбайлыбы? Кандай дейсиздер? Бүгүн менден эмне алайын деп келдиңиздер? Финансылык сабаттуулук. Финансылык сабаттуулукту биз негизи билебиз, бардыгыбыз эле. Акчаны жыйнаш керек, акчаны топтош керек. Биздин тапкан акчабыздан чыгашабыз эч качан көп болбош керек. Муну бардыгыбыз эле билебиз да, туурабы? А эмнеге кылбайбыз, эмнеге жасабайбыз? Ким билет?
Жоқ, білеміз. Даже жана кроватта жатып алып айтат да, мынаны айтқан мен деле билем дейт. Мына жаққа келе жатқанда айтты, ошоға барып не кыласың? Мага берсең мен деле айтып берем дедиби? Мен айтам да, уар болбой өсчөдө неге угуп албайбыз дейм да. Бизде билген адамдар аябай көп, бирок жасай албайбыз. Неге дегенде тартип жок. Biz ошон үчүн муну сабактын башатын тартип деп койдук. Эң биринчи тартип, анан кийин финансылык стабилдүүлүк болот экен. Кече мага бир адам келди. 8 миллион бир нерсе миң карыз. Кыргызстанда, биякта немеде эмес. Кыргызстанда карыз. Айда 250 миң табат экен, ошонун бардыгын кредиттерге, карыздарга берет экен. Эмнеге карызга ала бергенсиз десем, тамды бүтүрүш керек болуп калды. Андан кийин эмнеге алдыңыз? Кызды окутуш керек болуп калды. Андан кийин эмнеге алдыңыз? Дагы бир кызым бүтүп калды, ошону окутуш керек болуп калды. Андан кийин эмнеге алдыңыз десе, холодильник алыш керек болуп калды. Ана холодильниктен кийин микроволновка алыш керек болуп калды деп. Ошончонун баарын кантип алып бердиңиз десе, азыр сонун экен, но паспортун көтөрүп барсаң любой жерде эле берет. Биз уже эмне боло баштадык? Карызга зависимый болуп калдык. Карызсыз жашай албай калдык. Эми ушундай ситуациялар барбы? Кимде бар? Ай молодец. Кантип чыгабыз? Мунуга карызга киргенде адамдардыкы карызга кирип эле кеткен эч нерсе эмес, ал карызга киргенден кийин бири-бири менен кадимкидей уруша тургандай акыбалга келип калды. Урушканда байкуш күйөө уже жүдөп калды. Күйөө вообще сөз сүйлөбөйт экен уже. Любойуна макул дейт, любой жерге барам дейт. Бирок аял айтып атат, любой жерге сүйлөө алып барам дейт, бирок толк жок дейт. Аны жасабайт баары дейт. Кээде кайтабы бир бактылуулук үчүн бир киного барып келеличи, майда каршы болсо каршы болду. Жөн кача бир киного барып келеличи дейт экен. Киного барган жерде токтоп калды. Неге мындай болот деп ойлодум. Кантип чыгабыз муну ситуацияда? Мындай ушундай ситуацияга түшкөндөр барбы? Бар деп атабыз. Кантип чыгабыз муну ситуацияда? Сауаттуулукту түзүп, ошол тартипти бекиткен. Кошумча бизнес. Жолсу ашыкча чыгымды азайтыш керек. Ашыкча чыгымды азайтыш керек. Кече бирөө айтып атат мага, мындай да кыласың, мына столду бияка коюп туруп алда слайдты берип койбосоң, мен неме болуп атат да. Кликер иштебей калып жатат. Москвада да ушундай болот экен. Мен Москва анткен себеп адам бизнес жаатында иштеген эмес. Финансовый программа нолдо турса, дайыма аласың адам акчаны дайыма коротуп турса, ал өзүнүн жумушун сүйсө, бизнести сүйбөсө, ал жерде бизнеске кирүүнүн вообще кажети жок. Эгерде бизнеске кире турган болсо, анда ал бардыгын банкрот кылат. Ошол себептерден эң биринчи финансовый программаны чоңойтуш керек. Финансовый программа дегенде биз муну алабыз. Кондиционер иштеп атабы азыр? Азыр 16 градуста кармап туруш керек мунун ичинде. Правильно? Бирок бир мезгилде 16 градустан ылгый түшүп кетсе кондиционер иштейби же иштебейби? Иштебейт. Полностью иштебейт. Бирок ысып баштаса эле эмне болот? Кондиционер иштейт. Ал жерде программа бар. Программа бар. Табыштын программасы бар. Ал киши бардык акчанын бардыгын ноль кылып жүрсө, демек ошол акчанын баарын ноль кылат. Адамдын мээсинде дагы финансовый программа бар. Но кондиционердики сыяктуу эле программа бар. Ошон үчүн бүгүн адамдар жакшылап караш керек дагы. Эгерде финансовый программасы развитый боло турган болсо, көп акча таба турган болсо, дайыма акча жыйнаганды билсе, жана акчаны иштеткенди билсе, много адамдар бизнес кылыш керек. Кече бир адам айтат, мага кредит алайын деп атам. Мен иншалла. Баягыда бир сыймык деген бала чалды мага. Кредит алайын деп атам, 600 миң агай алайынбы дейт. Мен айттым, албайм. Канча сом табасың айына десем, 25 миң сом табасың. Вообще албадым. Эмнеге албаш керек? Анткени канча сом алсаң дагы ошол акчанын баардыгын баары 25 миң сом кылып коесуң. Биздин жөндөмүбүз ошол. Бүгүн чөнтөктө канча акча көтөрүп жүрсөк, канча акча келсе дагы ошол акчанын баардыгын дагы ошондой кылып жок кылып коебуз. Эмне болду биздин немелер? Дегенди билдирип. Канча экен? Хорошо. Бул биринчи деңгээл. Экинчи деңгээл бар. Финансыдагы экинчи деңгээл бул
баланс деңгейі. Вот қанша тапса ошончо бардығын коротот. Қанша таппасын, баары баланста. Сизге береле. Неге ушундай сулуубузга береле кагаз бердиңиздер? 3 кагаз бериңиздер. Аз берет, а? Айжа берип койчу. Берет. Кийинкиси, вот баланстагы адамдарда вообще акча болбойт. Өмүр өткөнгө чейин табат, жок кылат, бирок чөнтөктө лишний акча жок. Мындай адамдарда стресс болот. Биринчиде да стресс болот, экинчиде да стресс көп болот. Үйдө уруш талаш болот. Дин өкүмдөрүн аткарышка болбойт. Бардыгыбыз мусулманбыз деп жүрөбүз да туурабы? Ушул жакка келгенден кийин, иштегенден кийин бардыгыбыздын көксөбүздө мамлекетке жакшылык кылуу. Мамлекетти көтөргүбүз келеби? Жок, бул деңгээлде көтөрө албайбыз. -1де жана баланс деңгээлинде эч качан көтөрө албайбыз. Ушул жерде олтуруп дагы балабызды жакшы жерлерге окуткубуз келет. Ата-энебизге жакшылык кылгыбыз келет. Мечиттерди салгыбыз келет жана ата-энебизди Меккеге жөнөтүп, өзүбүз да Меккеге баргыбыз келет. Бирок бул деңгээлдерде болбойт. Биз ошол болбогонуна карабастан ушул деңгээлдерде дагы карызга кирип кетебиз. Согласны? Эмне үчүн карызга кирип кетебиз дегенде, бул анализ жок болгондуктан, биз кайсыл деңгээлде жүргөнүбүздү билбегендиктен карызга кирип кетип атабыз. Кийинки деңгээл бар, +1 деңгээли бар. +1 деңгээлинде уже сиз коопсуздук, финансыдагы коопсуздугуңузду тургузган болосуз. Коопсуздук дегенде эмнени айтып жатам? Эгерде жумушуңуз жок калса дагы, жок дегенде 3 айлык иче турган, жей турган жол киреңиз, кийим кечеңизге жете турган акчаңыз болот. Мунугу коопсуздуктагы биринчи этап 3 айлык сиздин чыгашаларыңыздын акчасын түзөт. Кимде бар 3 айга жете тургандай акча? Молодцы балдар. 3 айга жете турган. Уже коопсуздуктун биринчи этабы башталды дегенди билдирет. Экинчи этап 6 айга чейин. Бүгүн жумуштан чыгып кете турган болсоңуз, бүгүн жумушуңуз токтоп кала турган болсо, бүгүн карантин болуп кала турган болсо, 6 айга жете тургандай акчаңыз болсо, коопсуздук деңгээлинин экинчи этабына чыккан болобуз. Кимде экинчи этап бар? Молодцы, жакшы. Үчүнчү этап бул 1 жылдык акчабыз болот. Үчүнчү этап. Андан кийин бул жерде дагы караңыздар. Биринчи этапта жана -1 этабында биз постоянно иштейбиз. Постоянно стресстебиз. Постоянно акча жетпейт. Постоянно биринин шапкесин бирине кийгизгибиз келип турат, постоянно карыз алгыбыз келип турат. Ушул мышление менен, ушул түшүнүктөр менен жашайбыз. Нолдо бираз стресс бар. Бирок кейде тынчтык менен жашайсың. +1де коопсуздук түзүлгөн. Бираз өзүңө ишенич бар. Бирок сен көз карандысыздыкка чыкпайсың. Көз карандысыздык деген 4-чү этап. +2 этабы. Эми караңыздар. Биринчи жана айтып атпайлыбы, биз коопсуздук этабы түзүлдү, +1ге чыктык деп атпайлыбы? +1 менен +2нин кандай айырмасы бар десек, +2ге чыкканда уже пассивный доход келип калат. Пассивный доход сиз иштебесеңиз дагы, акча келип турат. Кимде ушундай? Муну бул этаптарды түшүнүп жасап атасыздарбы же түшүнбөй эле жасап атасыздарбы? Жок, бүгүн иштеп аткандарда көбү нерсе аңдабай жасайбыз биз. Там алыш керек дейбиз го, там керекпи, кереги жокпу? Кимде бар там? Ким съемный квартирада жашайт? Я. Жок, караңыздар, мен сурап атканда үйдө жашап атасызбы же квартирада жашап атасызбы деп сурап атам. Москвада да үй алып жашап аткандар бар да. Барбы? Ана квартирада жашап аткандарыбыз бар. Ушул азыр биз ушу кийинки этаптарда бөлөбүз. Кимдер квартирада жашайт? Кимдер үйдө жашайт? -1дегилерби же +1дегилерби? Кызыкпы, кызык эмеспи? Мен ушундай бир материалдарды атайын алып келдим балдар сиздерге. Сиздерде мага ушундай аралашып эле отургандарыңыздар жакшы. Уктабаңыздар, пожалуйста. Анан мен кеткенден кийин уктайсыздар, макулбу? Кабакты түйбөңүздөр, пожалуйста. Кабакты ачып отурабыз бираз. Бираз жылмайып отурабыз. Бизнес кылгыңыздар келеби келечекте? Я.
Точно. Бизнес кылуу үчүн туугандар биринчи жылмайганды үйрөнүш керек. Вот любой адамга. Даже раздраженный жинин келип турган адамга да не жылмаясың. Кана карайбыз, бизнесмендер бири-бирибизди карайбыз да жылмайып көрүңүздөрчү. Кана ким жылмай албай жатат? Мени караңызчы. Мунага жылмаюунун артында өтө бир чоң касиети бар туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен айтып болгон эмес. Жылмаю бул садака дейт. Правильно? Ошон үчүн биз жылмайып жүрүшүбүз керек. Өзүңүз да байкайсыздар, биз моңдой жүрөбүз. Ана бирок бизнес кылгыбыз келет. Көп акчаларды тапкыбыз келет. Эгерде сен жылмайганды билбесең, кантип сен бизнес кыласың? Даже үй бүлөңдө бактылуу да жашай албайсың. Элестет эшиктен үйгө момнон түкүп келсең. Аялың сени мындай тазалады. Кантип тазалат? Уже даже бактылуу да жашай албайсың. Караңыздар. Марат Күркүрөнү биринчи жолу көрүп аткандар барбы? Живой. Сен кээде өлүп каларың өлбөкмүн, живой. Тамашалап. Жакшы, боюң кичине келип экен. Аябай чоңдой көрүнөмбү? Грозный көрүнөмбү? Ким дос болгусу келет менен? Алхамдулилlah, мен да бардыгыңыздарга дос болгум келет. Марат Күркүрөө жөнүндө кичинекей маалымат айтып кетейин. Марат Күркүрөө сиздерге окшогон мигрант болчу. Миграцияга кетип калуумдун себеби мен жакшы жашап аткан жашоомду өзүм тандалам. Үй жайымды сатып туруп бизнеске киргем, эч бир билими жок киргем. Билими жок кирип туруп ошол жерден полный банкрот кылып өзүмдүн жай жашап аткан жашоомду талкалап чыктым. Бизнес кылам десеңиздер, балдар, сиздерге кулактарыңыздарга алтын сырга эч качан үйүңүздөрдү сатпаңыздар. Мейли 100 жыл банкрот болуп кал, бирок үйүң болсун. Аялың, катын, бала чакаң жашай турган, энең жашай турган үйүң болсун. Эгерде үйүң жок болуп калса, анда көчөдө калып калсың. Анда эч качан кадырлуу болбойсуң. Ошол жерде 5 комнат үйүңдү сатып жибердим дагы, 3 гектар жеримди саттым, машинаны сатып туруп, бизнеске кирип туруп, полный банкрот болуп калдым. Турган ордунан менде да кадыр жок, аялымда да кадыр жок, апамда да кадыр жок, ушундай болуп калды. Даже энеңе дагы туугандарың да жакшы мамиле кылбайт. Сенин үйүң жок экендигин билгенден кийин сен келгенде сразу эле о балам бул жатайын деп келди дейт. Правильно? Энем айтат бүгүн. Я Аллах, ушул күндү күттүм эле, садагың кетейин Аллахым, ушул боюнча кадырымды жок кылбай алып кетчи дейт. Айла жок, мунуга аялымдын ыйлаганын көрүп, энемдин ыйлаганын көрүп миграцияга кеттим. Сиздер да жөн эле келген жоксуздар да туурабы? Тетиакта бир жакшы жашоо болуп, гүлдөп аткан жерден келип калган жокпуз да, ошол жакта бир кыйынчылыктар болду. Анан кой кетиш керек экен, ушул жака иштейин деп келдиңиздер да. Мен дагы 7 жыл миграцияда иштедим. Дворниктен баштагам. Марат дворник экенин бүгүн элестете аласыздарбы? Мен дворник болчумун алда. Чын эле. Дворник болчумун. Карстан чыгыш үчүн күнүгө жарым кило, 1 кило рожки алчым, анан 1 булка нан эле алчым. Ушул историяны дайыма айтып берем, мигранттарга да айтып берем. Балжан деген бир келишкен сулуу, чырайлуу келин бар. Ушул Аружан деген магазиндин ээси. Дайыма барсаң, жана Кубаныч деген күйөөсү, о байкеме окшош болчу. Атыңыз ким эле? Равшан. Равшанга окшош болчу. Бирок ал турбай калат, жанагы келин туруп калат постоянно. Анан мен бир нан, 1 кило рожки алып кетем. Бир нан, 1 кило рожки. Элестетиңиз, 7 жыл бою. Алып кетип атам. Жанагы келин күндөрдүн биринде сурайт да менден. Ага дейт, бир сурак койсом боло ма дейт. Я кое салыңыз. Бүгүн рожкини адамдар жемейди ғой дейт. Сиз кимге аласыз дейт да. Не деп жооп берем мен? Көпүрөк ким эле күйүп атат могу жер. Ит бар ғой деп. Кыргыз ит бар ғой дебедим да. Дегенден кийин, ит барбы дейт. Жакшы дейт. Кийин кетип баратсам, эми эртерээк чыгып кетиш керек да. Чыгып кетейин деп атсам, жанагы сурап, кандай ит дейт. Мен оюма эч нерсе келбей туруп, бир машке, сашке, акчарка дей салбаптым да. Турган ордунан Акита инне келип турган жанагы оюма. Акита инне деген кандай ит дейт, жанагы Хачика деген кинону көрүп келдиңер дейт.
сондай ит деп атым жана десем жана кыз келет экен. Жок ага дейт да. Ол кымбат ит кой дейт. Олар рожки жемейди кой дейт да. Көрдүңүздөрбү, мен канчалык кармалган, анан ушул жерде айттым, мен жейм кой. Басқа адам жемейді ғой, мен жеймін, қарыздар көп, мына жаққа миграцияға келгенбіз, сол рожки жеп әйтеуір өмір сүріп шықпайды. Дегенде жаңағы қыздың қара бизнесмен де бар, бизнес мышлениедағы қыз. Не дейді, мен настроениямды көтеріп шешемін. На шоколад сізге дейді, на жей салыңыз деп, Қазақстан деген шоколад береді. Ушундай немелерде настроениямды көтеріп тұрады. Бүгін ошол қызды көрсем де айтып білем, бағы рожки жеп жүрген жігіт менен ғой. Бирок ушул жашоого кантип келдик балдар? Ар бир жолдо, ар бир кыйынчылыкта Кудай Таала бизге чыгуу үчүн 1000 деген жолдорду берип коет экен. Биз бир эле жолду тандап алабыз. Вот кедейлердин адаты ушул. Бир эле жол тандайбыз, болсоң 5, болбосоң 15. Муногул ишти жасайм, болсо болду, болбосо асын өлөм. Жолбосо муногул ишти жасайм, болсо болду, болбосо мен точно миграцияга кетем. Болду, башка вариант жок бизде. Правильно? Biz daima varianttарды көп алып үйрөнүшүбүз керек балдар. Эми менин миссиям ошо Казакстанда жүргөндө өзүмө миссия койдум. Кетип атканда айттым. Бир аналитиктер мага мындай деди. Скоро времени Кыргызстанга свалиться. Мен кетем деп. Кыргызстанга барып жардам беришим керек деп. Десем айтам, эмне кылып жардам бересиң дейт. Мен айттым, билбейм, эмне кылып жардам берерин билбейм, бирок өзүмдүн элиме жардам беришим керек деп атам. Десем, баягы жерде окуучу балдар билди го. Мана ты себе не можешь помочь. Ты не можешь прокормить своих детей, свою семью. Как ты поможешь своему народу? Ошондо аябай ачуум келген, намысыма тийген. Биринчи акча жыйнап баштадым. Дайыма 50-ге 30, 30-га 20 деген формула менен жашап баштадым. Сиздерге дагы дал ушул формуланы сунуштайм. Эң биринчи тапкан акчаңыздардан 50%. Эгерде зарплатада бир жерде иштеп аткан болсоңуздар, ошо тапкан акчаңыздардын 50%-ын ичкен жегениңиздерге коротуңуздар. Ары бери жүргөндөрүңүздөргө коротуңуздар. Вообще атпай жатат дегендер барбы? Вообще атпай деген го дегендер барбы? Жетпейт дегендер бар, ошолорго айтат. 50%-ын ичип жеңиз. Мындай список кылып, планлап жазсаңыз жетет. Таза жетпей калса мен чылап рожки жеп тургула. Карыз алган адам даже май жебеш керек. Билесиздерби ушу? Карыз бар деп атпайбы? Карыз барбы? Май жебет. Туулган күн тоспо. Эч бир майрамдарга барма. Карызыңды бер. Ногу карызды берер менен сенде өмүрүңдө береке пайда болот. Карызды бербейсиңби? Адамдарды нааразы кыласыңбы? Аллах Таала сага нааразы болот. Кудай нааразы болот. Кудай нааразы болгон жерде сенин ишиң жүрүшү мүмкүн эмес. Эгерде карыз болсоң 30%-ын бер. Мына караңыздар. Элин ичип жетикпи? Эч качан эч кимге берме. Өзүңдүн чөнтөгүңдө дайыма калтыр. Ичип жейди. 30%-ын карызыңа бер. Эгерде карызың жок болсо, жөн эле жетпей жатса, өзүңдүн хотелкаларыңа жумша. Адам өзүн дагы награждать этип үйрөнүш керек. Туурабы? Өзүңдүн хотелкаларыңа жумшайт. Хотя бы 20%-дан акча жыйна. Возможно или невозможно? Биринчи ай билинбейт, экинчи ай билинбейт, үчүнчү айдан баштап уже кадимкидей сезиле баштайт. Мен өзүм ушинтип чыккам. Чыгып атканда бирок мендеги бир аз башкача маселелер бар болчу. Жана 30%, 50% дегенде мен семьяма берчүм, өзүмө эч нерсе алып калбачым. Өзүмө эч нерсе, 2.000 сом алып калчым. Ошо 10.000 теңге алып калчым, жана рожки менен наныма жетчи. Бир жумада бир жолу жанагындай шорпо, тамактарды соседтерим берип турчу, мен акыбалымды билгенде, муну кайтып көрүш коём. Мен өзүмдүн чыгышымды дагы да жакшы деп эсептебейм балдар. Бирок кандай болсо дагы ошончо карыздан чыгып, Кыргызстанга келип, акча жыйнап, машина алып, бала чакамды окутуп, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө жашообуз алхамдулилла, жашоодо сүйүктүү аялыбыз бар, бала чакабыз бар. Бүкөл мамлекетте мекенде кызмат алып. Эми мен өзүмө миссия кылдым, чоң рахмат. Тажрыйбам аркылуу адамдардын финансылык стабилдүүлүккө жана тартиптөгүнүнө, жашоосуна жардам берүү. Менин максатым ушул. Эгерде сиздер менин максатыма кошулсаңыздар, аябай жакшы болот.
Benim maksatımda ben özüm daima okuyucularımı okutam. Daima okuyucularımı okutam. Okuyucularım da Kudayga şükür rezultat bilen çıkıp atam. Ben jönüne geliyorum bolчу Moskvaga. Moskvaga жаңы келгенде бир эле семинар менен келгенбиз. Мынча эле киши менен өткөнбүз. Анан кийин келгенде уже бияка жок мынча эле киши менен өттүк. Анан кийин келгенде муну 2 катар менен өттүк. Бүгүн 3 катар менен өтүп атабыз. Нормально бул. Демек бул тренингдер аябай востребован экен. Бул тренингтерди үй башка жактарда окутуп аткан жок. Эми караңыздар, суроолор болуп атабы балдар? Суроолор болсо жазыңыздар. Качан суроолор барбы дегенде беребиз. Макулбу? Мени карасаңыздар да балдар, келиңиздер настроение менен отурабыз. Как будто Москвага силерди мен таштап кеткендей кабарсыз болобу? Эртең дагы кетем дегендегидей настроение жок болот. Кеп настроениемди көтөрөбүз. Кийинкиси суроо барбы дегенде суроону беребиз. Эми биринчи ачыктык керек балдар. Кандай ачыктык десеңиздер, биринчи сиздерге өзүңүздөр моюндай турган бир маселе бар. Аңдалбаган ишенимдүүлүк бар бизде. Адам өзүбүз ойлонбойбуз, Кудай буйрса баары жакшы болуп кетебиз дейбиз, бирок пландайбыз. Жашоо турмушту пландабайбыз дегеним. Жашоо турмушту пландабайбыз, келечекти пландабайбыз. Кудай буйрса баары жакшы болуп кетет дейбизби? Мына бүгүн акча таап атабыз, акча жетпей жатат, дайыма жетпей жатат, бирок Кудай буйрса эртең жакшы болуп кетет дегендер барбы? Аңдалбаган ишенимдүүлүк деп ушуну айтат. Аңдалбаган ишенимдүүлүк деп ушуну айтат. Азыр мен бир адамды бияка чыгарам бияка. Дайындап турсаңыздар болот. Бир адам мындай батырлар барбы? Отуруп алып чийнелейбиз, жазабыз, азыр разбор кылып беребиз. Ошол разбордон барып өзүңүздөргө сабак алсаңыздар болот. Мунуга аңдалбаган ишенимдүүлүк. Экинчиси жалган ишенимдүүлүк. Вот бирөөлөр айтып коет, молодец, красавчик. Сен такой здоровыйсың, Кудай буйрса баары жакшы. Давай, чемпион болосуң сен. Жалган үмүт, жалган ишеним менен. Кийинкиси эң жакшы адамдарды бир жакшы бир деңгээлге чыгара турган тепкич баскычтардын бири маңыздалган ишенимсиздик. Маңыздалган. Вот маңыздаганда кантип ишенбей коебуз. Бир адам чыксынчы мага. Келиңиз, оппа. Мен А деп жетишпей калдым го. Нар жагынан чыгып кетпесем, солдун алдынан чыгып келип калдыңыз го. Келиңиз. Муну бул жерге жазабыз. Муну алыңыз. Караңыздар, бардыгыбыз өзүбүздүн примерибизге салабыз. Биз башка сабактарда башкача келчек, бүгүнкү сабакта сизге башкача. Вот каалоолоруңузду жазыңызчы муну бул жерге. Биринчи каалооңуз, машина алгыңыз келеби? Ооба. Же тамбы? Мен права албадым. Ай, машина деп коюңуз. Мени каалоолорум, Калькулятор барбы? Калькуляторларды алып отуруңуздар. Реалдуулукта мындай. Чыныгы каалоолор эң биринчи машина алгыңыз келет. Машинаңыз канча миллион турат? 3 миллион жазыңыз мына жерге. Жок, машина дегенде сан деле жазып коюңуз. М деле 3 миллион. Там алгыңыз келеби? Канча миллион? Миллион берген, бирок Бишкектен көздөн алдым. Бишкектен тамдар аябай өстү. Кандай элитка алгыңыз келеби? Элитка кандай? Элитка мынау сыяктуу да. Мындай жакшы жасалган, аябай сону канча комната алдыңыз? 2 комната. Хорошо, 15 миллион жазыңыз. Дагы эмне аласыз? 2 үй болуп атпайбы ошондо? Көздөн дагы жок. Эми көздөн эмес. Хорошо, көлдөгүнү бир 7 миллионго алып туралчы. Мынакей караңыздар, реалдуулукта кыз эмнени эңсеп атат? Чынында келечекте мен эмнени эңсеп атам? Миллиондор десиңер, 7 миллион. Кийин келип күйөөгө тийесизби? Жок. Аласызбы? Чоң огромный командамды кургум келет, анан чоң товарлар менен заниматься келет, Кытай менен достошкум келет, айкын товар алып. Мейли, команданы курууга, товар оборот кылууга канча миллион керек болот экен? Жок, сиз караңыз, сиз мынул жерде мынча адам турат, сиз билишиңиз керек. Караңыз, 500 миң или 500 миллион. Жок, 500 миң, хорошо, жазыңыз. 500 миң. Муну кошуп аткандар барбы? Кошуп туруңуздар.
Дагы эмнени каалайбыз? Дагы эмнени? Турцияга эс албайбызбы? Жок, кийин аны бизнесин көчүргөндөн кийин аны кичине бутула чыгармайын. Эки жактарга чыгып эс алып берип турсам жакшы маза. Канча миллион кетет сиздин эс алгандарыңызга? Билбейм. Аз эмесчи? 100 миң аз болуп калат. Нормальный кетсең жакшы. Карасаңыздар балдар, ошо эс алуу боюнча да бир аз кыстырып кетейинчи. Немеден мына болду Турцияга барып атканда, башка мамлекеттерге барып атканда жакшы эле акча менен барыңыздар. Дайыма келип отурган жокпуз. Өткөндө мен 10 баланы алып бардым. Турцияга барып алып тамак жебей отурду. Кетик апетчү. Акча жок. Сен Турцияга бир эле жолу келесиң. Акча берейинби мен? Жок, мен эптеп-септөөнө ушундай шаурма жеп жүрүп өтүп кетем. Жок, Турцияга барасың, жакшылап эс алып кел. Иш же ойноо күндө 200 миң. Хорошо? Кет, канча болду? Болду, анчалыкка чейин кетпеңиз. Сиздин өзүңүздүн канча максатыңыз бар, ошону гана жазыңыз. Канча бар? Дагы эмне кыласыз? 3 миллионго неме аласыз? Машина аласыз, үй аласыз. Элге тийбелүү, хорошо. Хорошо. Канча бала? 3 бала, Хорошо, бир свадьба берет экенбиз, элге тейткенбиз, ага жашаганга бир 5 миллион акча кетет, туурабы? 5 миллион жөн эле кетет, ошол балдарды өстүрүш керек, окутуш керек, 5 миллион жазып коюңуз. Дагы. Болду? Свадьба ошонун ичинде 5 миллионду? Свадьба ошонун ичинде. Жана сеп, меп ошонун ичинде. Кет. Убактыбыз азыраак, дагы кандай эмне каалоолоруңуз бар? Дагы айтам. Ата-энемди Европага саякатка жөнөттүм. Ол Европага саякатка кетирүү, Меккеге кетирүү, экөөнү эле бир Меккеге барбайбы? Мейли, Европага кетсин. Европага мен 5 миң доллар кетебиз. 5 миң долларды көбөйтүп коелу 87-тен. Канча болот? 500 миң. 500 миң деп коелу. 500 миң сом. Болду? Хорошо. Итогун жазып коюңуз, мындай жыйып туруп. Канча болду ошо? 31 миллион. 31 миллион. Караңыз. Бул 31 миллиондук келечектеги максат бар. Канча жылда жетейин деген ниетиңиз бар ошо? О, Кудай, ушу жакшы вопрос берди азайкан. Хорошо, 3 жыл. Жакшы 3 жыл. Бүгүн эмне иш кыласыз? Маркетингде жүрөсүз. Айына канча акча табасыз? Жок, азыр айына канча акча табасыз? Азыр анча Жазсаңыз деп ошо. Канча? 80 миң. Хорошо. 80 миңдин канчасы расходторго кетет? Көп десе канча? Жок, ошону эсептеп берсеңиз аны. Жок, болжол менен айтыңыз да, канча? Баарын эле жок кылып атсыздар, туурабы? Хорошо, вообще жоготулган акча жок. 0. Реалдуулук мындай, балдар. 31 миллиондук калуу бар. Реалдуулуктан 0 акча. Биз бүгүн багыттар боюнча максатыбыз көлгө кетебиз, бирок өзүбүз ошко кетип атабыз. Максаттарга жетебизби, жетпейбизби? Жок. Бизде көбүбүздө ушундай болуп атат. Реалдуулукта каалаган максаттарыбыз аябай көп, чындыгына келгенде 0 акча таба алабыз. Биз максаттарга акча калтырганды үйрөнүшүбүз керек. Эгерде мен бул жерде хотя бы бир 20 миңден калганда айтат элем. 20 миңде 31 миллионду 20 миңге бөлгүлөчү дейт элем. Бөлсөңүздөр да 31 миллионду 20 миңге бөлүңүздөр. 129 жылга берет. 129 жылда реалдуулукта жетебиз. Сиздин атыңыз ким? Ирис, сени караңыз. Сиз аябай жакшы, батырсыз, настроениеңиз жакшы, көтөрүлүп жүрөт экенсиз, элдин алдына чыгат экенсиз, бирок эсебиңизди эсептеп үйрөнүшүңүз керек. Эсебиң жок, бул максаттарга жетүүгө болбойт. Адамдардын көп нерсе максатына жетпей калуусу ушул акылындагы эки жүздүүлүк. Жакшылыктарды каалайт, бирок жакшылыктарга багыттабайт. Жакшылыктарга эсептебейт. Жакшылыктарга жараша
цифраларын калтырбайт. Ошон үчүн максаттарга жетпей калабыз. Хорошо, понимаете? Ошон үчүн сиз муну 31 миллионду кайрадан чийип чыгышыңыз керек. Бул реалдуу болуш керек. Ошол реалдуу максатыбызга жараша акча жыйнап башташыңыз керек. Эгерде ошол акчаны жыйнагыңыз келсе, мага келесиз, мен сизге точно кылып эсептеп берем. Хорошо? Ийгиликтерди каалайбыз, эсине кошобуз. Балдар, түшүнө алдыкпы? Мен бир этаптан уже аттап кетпей сиздерге бир суроо берип алайын. Түшүндүкпү? Кийинкиге өтөбүз. Өзүңүздөргө түштүбү кадимкидей? Йо дедиңиздерби? Жакшы. Эми кийинки маселелерде биз ушул акчаны кантип жыйнайбыз, кантип өзүбүзгө жеткиребиз, келечекте кантип ушул акчаларды көп акча табабыз. Кызыкпы? Кеттик, уктап ала турсаңыздар эле болду. Эми биз моюндадык да, маңыздалган ишенимсиздик. Маңыздадыкпы муну? Ишенимсиздик пайда болдубу? Мен жетпей турбаймынбы дедикпи? Эми реалдуу эсептеп башташ керек. Реалдуу адистер менен иштеп башташ керек. Кудай буйрса ошондо гана жетебиз балдар. Кет 2 сааттын ичинде сиз финансыңызды 2 негизде, 12 негизде билесиз. 5 деңгээл боюнча талдап, 1 мүнөтүңүз канча турат, ушу семинарда айтып берем балдар. Кызыкпы сиздерге? Хорошо, кеттик. Bir хорошо дегенде bir кол чап турсаңыз экен, айына biraz ойгонуп кетет. Эми караңыздар, биринчиси семинардын программасы жеке финансыны башкаруу деген эмне? Ушул жөнүндө үйрөнөбүз. Жеке финансыны башкаруу. Жеке финансыны башкаруу өзү керекпи же кереги жокпу? Керек. Кимдерге керек? Бизнесмендерге керекпи же жеке адамдарга керекпи? Баарыбызга керек. Караңыздар, жеке финансы тартиптелбейт, бизнесмендин финансысы тартиптелбейт балдар. Эң баштапкы фундамент, алгачкы фундамент бул жеке финансыдан турат. Өзүңдүн финансыңды башкарып билсең, анан барып ишканаңды башкарасың. Ишканаңдыкын өзүңдүкүн башкармайынча ишканаңды башкарбайт. Үйгө кирип кете берет. Үйгө кирип кете берет, анан байкабаган акыбалда банкрот болуп каласың. Эмне үчүн көптөгөн жетекчилер бүгүнкү күндө камалып кетет. Жаманат болуп калат. Анткени себеп ушул үйдөгү финансыны тартиптеп үйрөнгөн эмес. Биринчиси, үйдөгү үй бүлөнү тартиптеп үйрөнүш керек. Системага коюш керек. Макулсуздарбы? Аялың кирип келгенде күтүп алыш керек. Жакшылап жылмайып күтүп алыш керек. Бул дагы система. Кеттик. Экинчиси диагностика. Диагностикада азыр биз сиздер менен ирistин акыбалын текшердик. Диагностика туура эле түштүбү? Жок, мен иристикин айтып атам. Иристики түштүбү өзүнө? Неге түшкөн жок? Вообще ноль болуп атат да. Багыт башка, бүгүнкү финансылык акыбалы башка болуп атат. Хорошо, түшкөн жок. Сиздердики түштүбү? Жок. Сиздердики деле дал ошондой болуп калдыбы? Демек эмне кылабыз? Башкача жазып чыгалыбы? Диагностика коелубу? Хорошо, экинчиси диагностика жана жеке финансыны башкаруу эмнеден турат? Максаты жана артыкчылыгы. Кийинкиси установкалар. Вот установкалар дагы аябай керек. Установка дегенде эмнени түшүнөбүз, ошол жөнүндө толук маалымат берем. Макулбу? Кеттик. Эми караңыздар, жеке финансы бул деги акчаны башкаруу, бул акча деген эмне өзү? Что это такое акча? Мүмкүнчүлүкпү? Инструмент дагы эмне? Верность. Уверенность. Да, ага. Еще что? Уакытпы бул? Акча кагаз, баалуу кагаз. Независимость. Бирок бизде акча барбы, жокпу? Биз независимыйбызбы же зависимыйбызбы? Караңыздар, эми бизде жанагы эле маселе болот, да? Аңдалбаган маселелерди көп айтабыз. Муну акча эмне дегенде инструмент деп айтып атпайлыбы? Социальный правильный ответ биз туура жоопту беребиз. Марат урушпай тургандай, да, конечно, алып кетчи 5 коюп коеюн дегенде Советтер Союзунун
окуусу университеттерде кантип айтабыз? Алар айтып берет, диктофондон биз жаттагандай кайталап беребиз, анан 5 алабыз. Болду. А бирок өмүргө пайдасы тийеби же пайдасы тийбейби? Пайдасы тийбейт. Бул маселеден чыгыш керек. Эгерде пайдасы тийбесе, муну билип алып не кыласың дейм да? Жеке финансынын артыкчылыктарын эмне кыласың? Жеке финансыңды башкаруу менен үйдө кадырың өсөт. Эркектер аялдарыңарды башкаргыңар келеби? Эгерде аялыңды башкаргың келсе, эң биринчи финансыны башкарыш керек. Финансыны башкармайынча аялыңды башкара албайсың. Аялыңа бересиң, дайыма мындай бөлтүрүп берип турасың аялыңа, аялың уже дайыма жылмайып турат сени. Ушундайбы? Аялдар алып турганды жакшы көрөт. Аялыңа канча берип турган сайын акчаны сенде кадыр бар өсөт, жумушуң жакшы жүрөт. Любой жерге барганда, любой жерге барганда аялың мактайт. Менин күйөөм аялым молодец дейт. Мунун күйөө молодец болсо, мунун күйөөсүн жумушка алыш керек экен дейт. Аялы жинди десе жинди, аялы чумоо десе чумооду, туурабы? Ошол үчүн акчаны сөзсүз түрдө башкарыш керек. Эмнеге керек акча? Эмнеге керек десе, келечекте биз максаттарыбыздын бардыгын орундоо үчүн керек. Көбү уурлар десе жок деп тур. Муну бул жерде ооба деп ким көп жазды? Ооба деп жазгандар колду көтөрүп коюңуздарчы. Байлар. Байлар сарай болушабы болбойбу? Байлар кенен болобу? Жок, 50/50. Теке берсе болобу, болбойбу? Жок. Муну бул жерде ооба деген адамдар подсознательно байлыкты тиркетет. Мен бай болгум келбейт. Байлардын келечеги акырети оор болот дегенге ким ишенет? Жок. Байлар бейишке кеч кирет дегенге ким ишенет? Жок. Биринчи байлыгына жооп берген керексиңер. Кедейлер биринчи кирет дегенге ким ишенет? Бул акыйкат. Акыйкатпы? Мени караңыздар. Мен ошентип ойлончумун. Атың ким сенин? Элтурат. Элтуран, молодец. Элтуран, мен да ошентип ойлончумун. Мен бирөөнүн эшигин алдын шыпырып атканда, албайбыз келген менен келчи да. Мен мынтип койчумун, карап. Келер, жыргай бер. Мен бейишке киргенде сен туруп турасың дейчү. Өзүм эптеп оокат кылам жана жерде. Көргөн сайын айтам, дайрасы чыдап коеюн, Кудай көрсө мен бейишке биринчи кирип кетем, сен анан кийин киресиң деп. Ушул ишенесизби? Куранды деле көп окуйм, хадисти деле көп окуйм. Кедейлер биринчи кирет деген сөздү окуй элекпи? Вот байлар кирет деген сөздү түшүндүңбү? Кечирээк кирет деп, да отчет берет экенбиз. Байларга эмне берип атат? Намек берип атат. Сен отчет берип, анан кийин киресиң деп атат. Кечирээк киресиң. Кедейлер биринчи кирет деген жерди вообще окуй элекпи? Жок, ооз-эки болгондо деле экөөбүз далилге таянабыз да, правильно? Байлар эмне кыла алат? Смотри, элине жакшылык кыла алабы? Кыла алат. Мечит сала алабы? Медресе сала алабы? Бир окуяга окуган адамдарды окута алабы? Кедейлер эмне кыла алат? Да, ушул маселелерге келет экен. Биз 5 убакыт намаз менен эле өлчөлбөйт экенбиз. Биздин динибиз байлардын дини экен. Сен сыймыктанган пайгамбар бай болду эле. Бир кап алтын келсе, бир кап алтынды таркатып үрдү эле. Ал полководец болгон, ал башкаруучу болгон. Ага күнүнө алтындар, төөлөр, малдар келип олтурган, правильно? Муну бай дейби, кедей дейби? Ошол байлыгын кедейлерге берип отурган. Намаз окуганча таркатып үрген, муну бай дейт. Сен мактанган, мен мактанган Умар радиаллаху анху бай болгон. Абу Бакыр Сыдык бай болгон. Кече технология жок, өсүп өнбөгөн убакта кыргыздар бай болгон. Алтайдан, Енесайдан баштап Кытайга чейин, Бейжиңге чейин, Алмата, Жети сууга чейин кыргыздар бийлеп турган. Биз бай болгонбуз. А бүгүн сен экөөбүз эмнеге кедей болушубуз керек? Правильно? Биз деле бай болгон. Ошон үчүн бул жердеги кагаздарды үйүңүздөргө алып кетиңиздер балдар. Үйгө баргандан кийин ооба деген жоопту колдон келишинче алып салганга аракет кылыңыздар. Колдон келишинче алып салыңыздар. Анткени себеп
Байлар, жакшы адамдар бай болсо жакшыраак. Абдышүкүр Нарматов бай болгондон кийин жаман болдубу же жакшы болдубу? Максат ажы устаз бай болгондон кийин жакшыбы жаманбы? Мыктыбек Арыстанбек устаз. Телефондоруңуздарда өчүрсөңүздөр мен бир секрет айтайын сиздерге. Эгерде башы жетпей жатса, демек ал билбей жатат. Отуруп алып планда жазып бересиз. Мынча жол керек кетет, мынча тамак ашыңа кетет деп. Хорошо? Ең соңғы вариант. Я. Ең соңғы вариант. Айрылды алдап қойып тұрмайын. Дегенде эле болот. Да, аялың процесске кирет дагы аны түшүнөм. Анан балдар мынау жерде мына Россияда иштеп отуруп өткөндө бир келин жазды. Араңыздарда барбы, жокпу мен билбейм. Вообще акча жыйнай албай койдук. Айна жок, мектептен чыгып Россияга келдик. Россияга келип дагы вообще акча жыйнай албай койдук. Анан ошол акчабызды кайненебизге берип баштадык дейт. Айна. Берип баштадык, берип атабыз бир күнү 2 миллион болду. 2 миллион болгон мезгилде кайнен бир кырсыктап бир жака түштүрө дейт. Ошол акчанын баардыгын кайнене болуп жок болуп койду. Бүгүн кайнене менен бет карашпай отурабыз дейт. Ушул жакта жүрөсүздөр деп Бишкекте жаткан бир туугандарыңыздарга акча берип жыйнаткандар бар. Мен айтат элем, акчаны алтын менен жыйнаңыздар. Алтын алып коюңуздар. Ол национальный банкка барасыздар, алтын алып коюңуздар, депозитке салып коюңуздар, же болбосо тиги немеге салып коюңуздар, сейфке салып коюңуздар, турат. Инфляция жебейт, өзүңдүн акчаңды өзүң пайдаланып үйрөн. Көк төшөктүн алдына баспа, жоготуп аласың. Бүгүн бул жакта деле сакташың, нары бери жүрүшүңдүн өзү кыйын болуп калды. Мен өзүм дагы кече келип эле акча которсом которулбайт. Менин картам блокко түшүп калган кезде баардык акчаны чечип алдым. А көрсөң болгон эле ВПМ эле күйүгөн экен. Ушундай болуп калат экен. А бирөөлөр чындап эле блокко түшүп атабы? Чындап эле блокко түшүп атат. Ушундай болуп атат. Муну караш керек балдар. Өзүбүздөгү проблема балдарда өтөт. Обязательно. Хорошо? Кеттик кийинкиге. Жыл сайын жашоо оорлойбу? Эми бияка барайын, макул десеңиздер. Жыл сайын жашоо оорлоп баратабы же жеңилдеп атабы? Оорлоп барат. Жыл сайын жашоо оорлойт болот. Анткени инфляция деген нерсе бар. Вот азыр 100 000 сомго канча килограмм эт ала аласың? 100 000 сомго 200 кило эт келет. 200. Я. Ушундай болуп калды. Бишкекте 10тон ала турган болсок, 200 килограмм ала алабыз. Но кийинки жылы ала алабызбы, ала албайбызбы? Ала албайбыз. Биз сом жаңы чыккан мезгилдерде 50 сомго гилейген бука алганбыз. Гилейген бука. Азыр 50 сомго эмне ала алабыз? Мороженое ала алабыз. Баягы гилейген бука инфляциянын негизи менен келип отуруп бир мороженое болуп калды. Демек, бүгүнкү сиздердин таап аткан акчаңыздар эртең инфляция болуп отуруп күчүн, кудуретин жоготот. Макулсуздарбы? Кимде канча жол бар ушул инфляциядан сактап кала турган? Инвестиция кылыш керек. Ай, молодецтер. Ушундай адамдарды аябай жакшы көрөм. Да, бирок жеке финансыны биз тартиптей албай жатсак, инвестицияга кайрадан келебиз. Илим алуу керек. Азыр да илим алуу керек. Бул акындык менен келет. Инвестиция деген аябай бир чоң алам. Аябай чоң алам. Муну 1-2 курс менен барып эле инвестицияга кирип кете албайбыз балдар. Хорошо? Тема оор болуп аткан жокпу сиздерге? Түшүнүп атасыздарбы? Алхамдулилла, көп жерлерде түшүнбөй калабыз. Жакшы. Муну ушул 3 кагазды сиздерге белекке беребиз. Үйгө барып жакшылап туруп, үйдөгүлөр менен өлчөп, чийип туруп анан кийин мен бул жерде турбаймын да. Кой, мен мындан алдыга жылышым керек экен, же артка жылышым керек экен деп. Же болбосо төгөрөгү төп боло турган болсо, мунун дөңгөлөгүңүздөр жакшы боло турган болсо, анда жакшы сиздер молодецсиздер. Макулбу? Түшүндүкпү тапшырманы? Жакшы, сону. Эми 1 мүнөтүңүздөр канча турат? Ушуну чечиңиздер келеби? 1 мүнөтүңүздөр. Мен жана убадага келатам уже. Вот 1 мүнөтүңүздөр канча турат экендигин азыр караңыздар. Момундай кылып өлчөп беребиз сиздерге. 1 мүнөтүңүздөрдө. Балдар, мени караңыздар, 1 мүнөтүңүздөрдө.
Азыр таап аткан акчаңыздарды 43.200-кө бөлөбүз. Таап аткан акчаларыңыздарды 43.200-кө бөлөбүз. Калькуляторлар барбы? Bir ayda тапкан акчаңыздарды 43.200-кө бөлөбүз. Бөлгөндөр бар беле мурда? Жакшы, канча турат эле? 350 сомго. Иә. 3 рубль ағай. Канча табасыз bir ayda? 200 миң. Да не может быть. Неправильно есептеп отырсыз. Да. 43.200-гө бөлөбүз. Бұл формула мындайдан чыгат. 60 секунд 1 минуттун 1 минутту 24-кө көбөйтөбүз, 24-тү 30-га 1 айга көбөйтөбүз. Ошондо 43.200 деген минута чыгып атат. Биз ошону тапкан акчабызды 43.200-гө бөлгөндө канча болду? 3 сом 4төн чыкты, э? Караңыздар, 0,4. 0,4гө чыгып кетти. Анда неме керек болуп калат экен. 4 болсо, 3 болсо дагы хорошо. 6 рубльбы? 6 рубль 25 тиын. 25 тиындан кетип атат. Караңыздар. Это правильно или неправильно? Это сиздерге нормально или ненормально? Ненормально. Каяктан билесиздер нормально или ненормально экенин? Нормально? Вот каяктан билесиң нормально экенин? Отошун мен де билбейм деп койбойм. Жок, караңыздар, бул максат менен өлчөнөт. Жанагын айтып атпайлыбы? Биз мына жерде 31 миллион деп атабыз, бизге керек. Правильно? 31 миллион. Эми 31 миллионду 24кө бөлөбүз. Жок, 3кө бөлөбүз. 3кө бөлсөңүздөр 3 жылда жетебиз деп атабыз да, э? Бирис, мени караңыз, сиздикини айтып атам. Азыр 3 жылда жетем дегенсиз да, правильно? 31 миллионду 3кө бөлдүк. Канча болду? 3кө бөлөбүз. 10 миллион болуп калды, э? Так, 10 миллионду эми караңыздар. 10 миллион bir жылда табышыңыз керек. 10 миллионду 12ге бөлөбүз. 10 миллионду 12ге бөлөбүз. 861 болду, э? 861'ди 43.200'кө бөлөбүз. 19 43.200'gө бөлөбүз. 800 канчаны? Ооба, 800'дү. 19 рубльдан таап отурса күнүнө. 1 минуттаңа 19 рубльдан таап отура турган болсоң, муногул максатыңа ровно 3 жылда жетип барасың. Ровно 3 жылда. Биз ушундан должны отталкиваться. Это нормально или ненормально? Анан кийин барып, анан кийин айтабыз. Эми 19 рубльди кантип табабыз? Каяктан табабыз? Это реально или нереально? Вот эми эгерде нереальный боло турган болсо, система коюшубуз керек да. Нереальный боло турган болсо, аны каяктан тапмай элек, туурабы? Муногу максаттар, кыялдар туура эмес болуп калат. Жөн эле кыялданып кетип, бир күнү мотивациясы өчөктөп эмне кылат ал? Болду, бүттү дейт. Адамдардын көбү ушундай, бүгүн максаттарды коюп алат. Окумуш максаттарды коебуз, кадимкидей эле жашап атабыз, уже 50-ге 60-га чыгып калабыз дагы, анан барып үмүтүбүз үзүлүп кетет. Болбойт экен дейбиз. Болду, биздики бүттү дейт. Особенно 50-60-га чыкканда үзүлсө мейли го, бүгүнкү күндө 30-35-40 жашта уже үзүлүп калып атат. Адамдар өздөрүн таштап атат, аялдар да таштайт уже. Биз эми болдук, өзүбүздүкүн жашадык, көрөндүк. Балдарга бирдемге кылып беришибиз керек. Иши кылып курсак тойсо болду. Эртеден кечке иштейсиң, кечинде рахат деле жок, кечинде келесиң да тамак жейсиңби? Жатайын. Жат. Эртең туруп кетебиз. Болду, үмүтүбүз үзүлүп, ментально өлүп калып атабыз. Ментально өлүп калбаш үчүн балдар, мына максаттарды конкретно коюш керек. Бул максаттарды реалдуу коюш керек. Анан жете тургандай кылып туруп иштеп чыгышыбыз керек. 30-35 жаштан кийин, 40 жаштан кийин биз ментально өлүп калбашыбыз керек. Кайта перезагрузка кылышыбыз керек. Биз досторубузду кайта жаңыртышыбыз керек. Күчтүү достор менен жүрүшүбүз керек. Жакшы адамдар менен жүрүшүбүз керек. Ден соолугубузга жакшы карашыбыз керек. Спорт менен алектенишибиз керек.
Туурабы туура эмеспи? Жакшы, сонун. Эми кол чабып коюңуздар. Так, бирден канча болот? Балдар, мени карасаңыздар да, мен сиздерге пайда алып келгенге аракет кылып атам. Менин максатым сиздерге пайда алып келүү. Менин сабагымдан кийин сен көп акча табышың керек. Акчаңды эсептеп үйлөнүшүң керек. Эгерде акчаңды эсептеп үйлөнбөсөң, мага бияка келгенин биз токотенчалык пайдасы жок. Түшүнүп атасызбы мени? Кызыкпы? Кызык болбосо токтотон. Кызыкпы? Алхамдулилла, кеттик. Эми финансалдын туруму, эң биринчи финансылык билим керек. Вот хотите бул миллиондорго жетем деп, максаттарга жетем деп коюп атсаңар, но финансылык билим керек. Биринчиси. Экинчиси, установкаларды тууралоо керек балдар. Жанагы жерде ооба деген атлеттерди берип атпайлыбы? Эгерде туура эмес установкалар болсо, ушул установкаларды жок кылыш керек. Мен кедей болушум керек, кедей болсом бейишке биринчи кирем деген установканы не кылат экенбиз? Жок кылабыз. Андан көрө кедей болуп өткөндөн көрө 10 мечит салып өтпөйлүбү дейм да. Бул кыялдыбы? Кайсы кыялдык белмейм. Мен айтып атам да, 250 миңдин 20%ын алып калды атам. Канча сом? 50 миң сом. Муну алып калдым. Вообще эч кимге бербе. Күнүгө 5-инде келип санап тур. Шыр санап тур. Канча миң ичкен жегениңе жетет десем, ал айтып атат, 20 миң эле жетет дейт. Мен айтып атам, 20 миң деп койбо. Дагы плюс 10 миң сом кошуп кой. Плюс 10 миң сом. Эми айтып атам, муну 20 миңди дайыма иш же. Муну 10 миңдин 1000 сомуна кино бар экен, 2 миң сомуна. Калган 8 миңин дайыма жыйнап кой. Бул өзүнчө турсун. Мунундан өзүнчө туруш керек, муну 8 миң. Ал 8 миңди эмне кыласың десе, үйгө случайно коноктор келип калышы мүмкүнбү? Случайно досуң келип калышы мүмкүнбү? Бирөө жарым кези келди чалып калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошого сактап кой деп атам муну жердеги 8 миңди. Муну болсо күнүгө өзүңдүн рахатыңа, калган акчаңдын бардыгын бер калыстарга деп атам. Канча акча калды? 200 миң. Ойбой. 170 миңден карызына берип олтурса, это нормально или не нормально? Это же нормально. Мурда акчасы вообще жетпей жаткан. Мен айтам, мул деген сен деген минуста жашап аткансың. Могул жерде жашап аткансың, могул жерде. Кризисте болчусуң. Сен уже бинога өтө баштадың. 3-чү этапка өтө баштадың. Сразу эле эмне болду? Могул жерде 50 миң коопсуздук. Уже сен коопсуздукка чыгып баштадың. Мундай этаптардан секирип үйрөнүшүбүз керек балдар. Муну ичсе, жесе, ойносо, күлсө, 170 миңден акчасын берип отурса, это шикарно. Көрдүңүздөрбү, карыз кайдан келет десең, акчанын туура эмес комбинациясынан келет. Жетишпестик кайдан келет десе, туура эмес комбинациялардан келет. Акчаны туура эсептеш керек, туура бөлүштүрүш керек, ошондо жакшы болот. Дос, мен айтам, эгерде кризисте болсоң, не кыласың той топурду? Да, ошону айтып атам. Ошону айтып атам да. Эгерде карыз болсоң, анан алып не кыласың? Мындай муну жерде Москвада немистер туугандар бар. 10 жылдан бери ушул жакта иштейт. 10 жылдан бери ушул жакта иштейт. Бирок кезинде 200 катташы бар болчу. Мына ушунча катташы бар болчу. Точно. Биз таң калдык, кантип 200 катташ менен катташасың? Катташып отуруп, бүгүн тамдары залогдо, үйлөрү залогдо, күйөө биякта, аялы биякта, баласы биякта, ушундай болуп калып атат. Это нормально или не нормально? Көрдүңүздөрбү, биздеги туура эмес адаттардын бири ушул. Вот
өзүңө жетпей жатса ачка отуруу уят эмес, нормально. Бирок тет жакка алып барып берип салуу это нормально. Вот кызыңдын контрактын төлөш керек азыр. Же тойго барыш керек. Кайсынысын кылабыз? Я. Тойго барабыз. Кайсынысы туура? Биз туурабыздан адашып калдык да. Бизде ошон үчүн кризисте кирип атабыз. Сен Россияда жүрсүң. Вот пайдалан. Ай досум тойго барган деле болгондо Россияда жүрдү. Кудай буйруса бир барганда барып. Буну кийинкиге жыйна. Макул улам кийинкиге жыйна. Эч качан ачка отурба. Мынау заманда акча таап атып, үйдө ачка отуруп атсаң, бул уят. А тойго барбай койсоң уят эмес. Макулсузбу? Акчасын которуп коюш керек да. Иә. Жакын болсо акчасын которуп коюш керек да. Жакын болсо бериш керек. Вот чисто муну жакын бир тууганың болсо бериш керек. Аялмын? Отуруп. Бул кишиники бериш керек. Бербесең кыйнап каласың. Sen ошону акылын санашкан өзүнчө бөлүп жыйнап атасың. Мына жерге жана 8.000 жыйнап бөлдүмбү? 8.000 ошого жыйнап. Кокус бул кишинин немеси туугандар той берип калса, барбасаң да берип коёр. Уктатпайт аны. Макулбу, келиштикпи? Адамдарга жана жакшы жашоого ишеним. Жакшы жашоого ишенет, адамдарга ишенет. Аялына ишенет, күйөөсүнө ишенет, баласына ишенет, любойго келгенде айтат. Балам, Кудай буйруса болуп кетесиң сен. Болосуң, мен сага ишенем. А жетишпестик психологиясында сага ай ишенбейм. Дайыма сомнение, сен ишенбейсиң. Айтыңыз. Баягы неме керек го, критичность керек го. Иш кылганда мисалы үчүн схудшего менталитет да. Аны деле муну деле учуп кетип, андай кылсам, мисалы үчүн мындай болушу мүмкүн дегенди деле учуп кетиш керек да. Схудшего да мен ойлойм. Да, бул жерде мен айтайын деген маселе фокусту коюп атканда ал любой ишти кыла бербейт андай адамдар. Мындай адамдар бетин барып айыл берсин, айыл берсин, арзон кылса арзонго кетип мындай кыла бербейт. Ал эл дүрбүсө эшек кошок дүрбүйт деген нерсе жок анда. Мен эмне кыла алам? Менин кандай таланттарым бар? Мен жакшы сүйлөй аламын. Менин кандай билимим бар? Кандай тааныштарым бар? Ал ресурстарды толук эсептеп чыгат. Анан кийин көзү жетип, точно эсептеп чыгаргандан кийин гана барып иштеп. Караңыз. Жетиктиги ушул жерде, узак мөөнөткө стратегия түзүү болду. Мына ушул жерде жүрөбүз, стратегияны каяка түзүшүбүз керек. Узак мөөнөткө баарыбыз Кыргызстанга барасыңар да. Каласыңар ушул жерде. Барганда акчаңар жок, эчтеңеңер жок барсаңар, жагасыңарбы, жакпайсыңарбы? Ал жак барганда эмне кылышыңар керек балдар? Ак барганда деле иштей бересиңерби? Да, ушул жакта олтуруп, тияктагы келечекти куруш керек балдар. Тияктагы келечекти куруш керек. Эгерде биякта жүрүп тияктагы келечекти кура албасаң, Кыргызстанда акча тапканды билбесең, кайра келетиңе ишенип кой. Келесиң, обязательно келесиң. Бияктан алып барган акчаң 2 күндө түгөнөт. 2 айда түгөнөт. Мына буда түгөнүп барат. Кел. Бөлүшүү жана кызматташуу. Мындай адамдар бөлүшкөндү билет. Балдар ишкердик кылам дей турган болсоңуздар бардыгы менен бөлүшөсүздөр. Вот сени менен иштешкен партнер менен бөлүшөсүң, кызматташып атасың, бөлүшөсүң, налоговый менен бөлүшөсүң, бардыгы менен бөлүшөсүң, кедей кембагалдар менен бөлүшөсүң. Анан артканын табактын түгүндөгүнү анан өзүң алып каласың. Мен өзүмдүн убадамды бере алдымбы сиздерге? Жакшы. Менде бир аз балдар иштейт. Бекжан деген менеджерден келгендер барбы? Кол көтөрүп бир ордуңуздардан бир тур кол чаап коюңуздар ушул балага. Бекжан чакырган адамдар. Ай, молодец. Жакшы, чоң рахмат. Айжан чакырган адамдар барбы? Жакшы, Айчолпон чакырган адамдар барбы? Айчолпондон үчөөлөр келди. Кырк эмес беле? Туруп үйрөнсөңүздөрдү балдар бир аз жакшылыктарга. Аскат деген бала чакырып. Мелли келген окшойт. Ya хорошо, мен баарын көңүлүн көтөрүп коеюн дедим эле, что-то бир эле кишиден туруп атат го. Хорошо балдар, бир маселе.
Я жакшы капыл болуп калган жоксуздарбы? Хорошо. Эми мен тобокел жөнүндө сүйлөп берем сиздерге. Эң акыркы темам тобокел болот. Тобокел кылганда кандай кыласыздар? Мынакей Кудай буйруса азыр бир атыбыз бар дейли. Бир атыбыз бар. Ушул атыбызды кечинде кой беришибиз керек. Бош кой беребизби же тушап кой беребизби? Ал күлүк атпайбы? Тобокел кандай болот? Сиздер пока ойлонуп туруңуздар. Мен азыр менде мурда окуп кеткендер бир тургузуп алайынчы. Менде окуп кеткендер барбы? Онлайн Кол чаппайсыздар, менден окуп кеткендер. Сиз жолукса болупсуздар. Алхамдулилlah. Мен сизге бир микрофон берейинби? Мен сизди көргөндө жолугубуз жок болчу. Жашоо бир аз башкачараак эле. Мен бүгүнгө алхамдулилlah Кудайга тоо жакшы кубанып турам. Сиздер Кыргызстанга кеттиңиз дедим эле. Кыргызстанда эмес экенсиз, биякта экенсиз. Кандай жашоо турмушуңуз кандай? Саламатсыздарбы? Жакшы, агай Кудайга шүгүр буйрса. Мен агайдан билим алганыма 2 ай болду. 2 ай болду. Менде ачуучуңдук, бирок мойнума алдым. Мен жогорку билимдүү институт Красныйга бүткөн кыз болчумун, бирок финансовый грамотность менде жоктугуна байланыштуу. Мен жашоомдо кичине кыйналдым, бирок Кудайга шүгүр азыр 2 айдын ичинде мен кандай иштерди жасадым. Массажды окуп үйрөнүп, анан агайдан да билим алып, өзүмдө мен агайдан эмнени алдым, өзүмө страх деген нерсе менде жоголду. Сиз сабак өтүп кеткенден кийин мен 3 майда өзүмүн массажный кабинетимди ачтым. Майында иштейт болчумун буга чейин, каждый день. Азыр по записи только, строго по записи адамдарды алып, аял кишилерге ошол массаж услугасын көрсөтүп атам. Найымдан кеткенден кийин, ошондо найымда таап аткан акчадан бүгүнкү табышыңыз кандай? Табышым жакшы. Тиги караганда жакшы. Ооба, мен акыркы нерсени айтайын. Мен майда ачтым. 2 күн мен толук кете албадым да, найымданчы 2 күн ал жакта, 2 күн массажда иштеп. Себеби мындай өзүмүн жолго салып алыш үчүн ишимди. Азыр мен 1 айда каждый день иштеп найымда, например, 160 миң табат элем. Азыр мына июндун 2-сине 2 июндан 12 июнга чейинкини сиздин келениңизди эсептедим да, мен мындай күндө отчет кылам. 92 миң акча табыпмын. Анын ичинде бир 2 күн 3 күн иштебедим да. Ошондо бир жумага 8 күндө ал деген акча мен үчүн жакшы. Мен сиздерге жакшы болсо, Кудай буйруса эртең келгенде мен сиздер баягы топтоп койгон акчаны көп күтөм, миллиондор болуш керек. Өкүнүп калган жоксузбу? Жок, өкүнбөйм. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Жакшы. Мен аябай кубанычтамын. Жакшы. Аз акен бар мен. Кол чапкабыздарчы. Айжамал биринчи келгенде аябай бир башкача кыз болчу мындай. Отурбай эле отурурчу. Алтын сепичка эчтемге мындай өзү яки ачык кийинбечи да, анан өзүнчө отурурчу да, баягы отуруп ойлочу. Ушу сизди көрбөй ойлоп, Кудай буйруса мен салыктарга дайыма келип турмушчу депчи. Анан азыр көрөм мынакей прическаны көрүп атсыздар. Колду чабыңыздар эми жакшылап. Мен дайыма келген сайын тамакка чакырат, мен барбайм дейм. Анткени себеби уялам мен. Айым киши мен тамак алып берип атса, кадимкидей эмне болот? Бир күнү карап болбойт агай деп анан баягы улам отказ кылып бергенден дагы неме кылат экенсиң. Анан бул кишилерди алып алып бардык, барсак, могул жерде 5 бармак алып барып, сыйлап, подаркаларын берип, дайыма чогулткан акчаларын айтып эле өзүм да кубанып калдым кадимкидей. Кудай буйруса Айжамал кандай испүгүн акалыңыз?
Мен могу биринчи випке отуруңуздар чемкиде, макулбу Феруза? Мен арткы столдордон көрбөйүнчү двоечниктерден, макулбу? Кийинкиде могу жака отуруңуздар. Саламатсыздарбы? Куш келипсиз агай. Москвага. Мен ушу сизге өтө ыраазымын. Алла разы болсун. Менин жашоом 100% көзгөрдү агай. Азыр менде өтө жакшы жетишкендик. Сонун магазин ачтым. Магазин ачсак арманыңыз мурда эмне иш кылат элек? Уборкада иштейт эле багай каражат. Уборкада жүрүп магазин ачсак арманыңыз? Мен да өтө кубанычтамын. Фируза акам, бизден аябай бир өтө бир дерский кызыбыз бар. Кыргызстанда Олтуралда кафе мафен бардык, ушуңузга таптыртабыз. Жакшы, бүгүнкү күндө келечекте ниетибиз ушу Кыргызстанга барып, Москванын стандарты менен швейникте, швеяда иштегендерди үйрөтсө деген ниетибиз бар. Феруза, кандайсың? Саламатсыздарбы? Менин атым Феруза. Мен агайдын сабагына келгенге чейин ошо 150 миңден айлык алчумун, но мен айлык алып только айлык алганга чейин карыз болуп кетет элем да кайра. Агайдын сабагына келгенден кийин уже мен 3 балам бар, жалгыз бой аялдар катары толуктайм, өзүмө хотелкаларым тоже аламын, расходума жетет, еще мен акча чогулттум, банктан счет ачып акча чогултуп алдым. Агайдын сабагына келгенге чейин менде финансылык, каржылык нөл болчу. Рахмат агай. Урматтуу туугандар, мына ушундай мендеги өзүмдөгү бир аз результаттар менен бөлүшүп коеюн дедим. Анан ушул жерде менин бир жолборсум бар. Мен дайыма келатканда чалам, жазам, отель, кафе, бардыгын ушул жигит дайындап коет, Москвада жүрүшүм, турушум, ушул жигит тосуп алат, күтүп алат, узатып коет дегендей. Темирбек. Менин жакшы комнатага, отельге эч кимди киргизбейт, ушул жигит кирип кетет. Мен аябай таң калам, бүгүн дагы кирип кел дедим эле, бүгүн да кирип келипти. Өзүнүн паспорты жок, ишин ошентип отуруп кирип келген экен. Анан мен келгенде бул жигит только таксовать этчи. Ушул балага айткам, таксини ташта дагы кел, машинаны саап. Деп олтуруп, урушуп отуруп, бүгүн Кудайга шүгүр, бүгүн Вайлдерсте швейный цех иштетет, аздыр, көптүр башкарып атат, управление кылып атат. Оборот канча депке? 6,5 миллион. Кудай буйруса, чоң рахмат. Кудай буйруса дагы чоң бир маржаналестер бар, дагы да чоң бир ниеттер бар. Бүгүн дагы эки ооздо сүйлөшүп атабыз, жакшы пландарды. Мен келген сайын 4 күнгө, 5 күнгө келем. Өткөндө гана 15 күнгө келген балдар. Мында дагы 20-сына чейин келдим. Кудай буйруса. Эртеңден баштап ушул 4 күндүк биздин окуубуз уланат. Муну бүгүнкүдөн кийин нар көздөй да улантам дегендер бир кол көтөрүп коюңуздар. Графигин айта аласызбы? Графиги күнүгө кечинде саат 7-де 9-тан 7-ден 10-га чейин, 7-ден 9-га чейин жетишип калсак, жетишпей калсак 7-ден 10-га чейин 4 күн кадимкидей эсептешебиз, кадимкидей урушабыз, кадимкидей талашабыз, кадимкидей жазабыз, кичинекей баладай болуп сабакта олтурабыз балдар. Анан кийин 4 күндөн кийин барып чай ичебиз, сүрөткө түшөбүз, анан кетебиз. Ушул эртеңден баштап улантам дегендерди мен чакырам балдар. Амандыкта, жакшылыкта, бакытта көрүшүп туралы. Болду. Амандыкта, жакшылыкта, барчылыкта көрүшөлөр туугандар. Биз дагы да сиздерден көп ийгиликтерди көрөбүз. Не обязательно менден эле окуш керек. Китептен болсо да оку. Онлайн болсо да оку. Окуганыңды жеткиз, жакшылап пайдалан. Менден окудуңбу, окуган жоксуңбу, айырмасы жок. Сен боп кетсең, мен сен үчүн кубана берем. Макулбу? Виптегилер сиздер кетпей турат экенсиздер.
birinchi partadagilar. Sizlar bilan ko'rishganingizga quvonchlar, saqlanib